Биринчиден балдардын жанагы туйгу сезим деп коет, подсознаниясы талкалап коебуз да, сен андай эмессиң, мындай эмессиң, элдин балдарын кара, акылың жок, эсиң жок депчи. Адамдын сөзү энергияда, ошо энергияга жараша кадимкидей эле таасир алабыз да. Мисалы биздин клеткалар бизден буйрук күтөт экен да, кандай сүйлөсөк ошондой иштейт экен. Ошон үчүн баланын подсознаниясы талкалаган туура эмес. Анан өлүңдү көрөйүн, өлүңгө отурайын деп көп айтышат. Бул да жакшы эмес. Сенен адам чыкпайт деп көп айтабыз. Министр болмок белең эшек кайтар, китеп окубай эле кой дегендерди айтабыз. Ушулардын баары туура эмес экен. Бул бир. Экинчиден жаш балага чоң кишидей мамиле кыл, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт да. Биз жаш балага баягы тилинен берип турабыз. Кандайсың? Уню депчи. Ошондой да туура эмес экен. Мисалы чоң кишидей мамиле кылсак, бала жашынан баштап мындай өзүн жоопкерчиликтүү сезип, өзүн бийик сезип. Үчүнчү дагы бир нерсе, бул айтат да, бала 7 жашка чейин күзгүң деп коет. Анткени сен эмнени кылсаң ошону кайталайт экен. Сөзүң укпайт экен бул. Ошон үчүн балага тарбия берүү бул өзүңө тарбия берүү экен да. Кандай жүрсөң, кандай сүйлөсөң, кандай адеп күтсөң, бала ошону кайталайт экен. Кандай кийинсең дегендей. Анан 7 жаштан баштап 14 жашка чейин сенин кызматчың деп коет. Жумшасаң болот. Бул баягы тайында талкала деген эле сөз да. Анан 14 жаштан баштап 21 жашка чейин сенин жардамчың дейт. Анан 21 жаштан баштап же душманың, же досуң деп коет да. Ошон үчүн ушуну эске алыш керек экен. Анан дагы бир өтө маанилүү маселе, бирин-бири жакшы ат менен аташ да. Кээде биз баягы дөңгөч, же болбосо шляңга, же болбосо дагы бир төкөр деп бирөөнүн атынан коюп коет эмеспизби? Же болбосо эси жок, же маймыл, же аюу деген аттар мененчи. Ушул туура эмес экен. Анткени өзбек туугандарда бир жакшы нерсе бар. Бала кезинен эле карыке деп, же болбосо профессор деп ушундай айтышат да. Ошол келечекте ким болушун кааласаң, ошондой кылып айтканың жакшы. Мисалы, Айтматовдой болуп калгырда уруш керек, Өркүнүң өскүрдө уруш керек, же болбосо чоң жазуучу болгур, чоң илимпоз болгур, атаң аламды жаргыр деп урушсак жакшы болот эле. Анткени сөз деген энергетика, баары бир балага таасир этет. Эми апасы менен атасы эки башка мамиле кылат экен да. Кээде эми апа деген эртең кечке отурат, нерви жука болот, байкуш. Баланы караш кандай кыйын. Ачуу менен бирдеке айтып ийгенде дароо көңүл көтөрүшкө аракет кылам да. Анан баланы мындай өзүң туурасаң ошондо кемчилигин сезет экен. Мисалы антпегин мынтпегин деп айтпаш керек экен да. Мисалы кээде кызым ыйлап калат, же бир адебинде маселе болгондо дал өзүм туурап берем. Туурап берем, анан айтам, ушуну азыр видеого тартам дагы деп тамашалап, досторуңа жөнөтөйүнбү десең, анан кадимкидей өзүн түздөп калат да, күлүп жайнап аны дагы. Же болбосо баягы оюн менен, күлкү менен жеңиш керек экен да. Анткени анан бирок ошол эле мезгилде баягы өтө эле жумшак болгондо эле туура эмес. Анткени анан дагы бир нерсе, баланын напсисин тарбиялаш керек. Кээде биз оозунан чыккан эле берип коюп атпайбызбы? Оозунан чыкканын жок дегенде 2 жолу суратып бер дейт да. Анткени ошондон баштап баягы турмуш ушундай болоорун, дайыма эле каалагандай боло бербесин түшүнүш керек экен да. Анан баягы оозунан чыкканын бере берсең, бир күнү кылбай койсоң, бала ошондон өзүм өлтүрөм деп чыгат экен, коркутат экен баягы. Кыз энеси коркутат деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу көптөгөн аябай маселелер бар экен, ушуга маани бериш керек экен.